Канат аке, сиз эми ушул жерде жашоочу катары бул жердин жасалышына кандай баа бересиз? Мурда кандай эле, азыр кандай болуп калды? Ушул боюнча оюңузду айтып койсоңуз. Бул жерде эми көчөдө мен көп жылдан бери ушул жерде жашайм, ушул көчөдө. Мурунку эме убагы болсо бу жерде аңдоң болуп, тал, таш, аңдоң болуп турган азыр ушул жерде балдарга рахмат ушу. Азыр мына көчөдөн кары картан кишилер мына больницага өтөт, нары бери өтөт. Ушул жерден отуруп эз алып кетип атышат. Жаш балдар келет. Ана мына көчө боюнча дагы ар бир столбо ушу көчөгө жарык коюлуп, азыр жакшы болуп калды көчө. Таза болуп, ушу долбоорго рахмат, ушу балдарга рахмат. Бул жер боюнча маалымат берип кетсек, бул долбоор Швейцария өнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги аркылуу Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган Хелветес жана өнүктүрүү саясат институту тарабынан ишке ашырылып жаткан жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору Кетмен Төбө таза аймак муниципалдык ишканасына болгон сууга болгон, таштанууга болгон төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтүү максатында биздин ишканага аталган долбоор 35 000 сом акча каражатын бөлүп берген. Бул 35 000 сомдук акча каражаты сынак өткөрүү үчүн берилген. Айылдар арасында терек суу жана чоң арык ортосунда сынак болуп өткөн. Бул сынакта төлөмдөр боюнча болгон. Төлөмдөрдүн айырмачылыгы менен терек суу айылы жеңүүчү деп табылып, аталган сумманы 35 000 сом акчаны терек суу айылына ыйгарып, аталган натыйжада мынакей көчөнү же айылды өнүктүрүү максатында жумшалмак ал акча каражаты. Аталган акча мынакей жумшалган акчасы могул ушул биз бала бакчанын маңдайындагы кара суу турган жерди оңдоп түзөөгө жумшадык. Бул жерден биздин эң негизги максатыбыз бул жагы мектеп, бул жагы бала бакча, бул жагы өкмөт болгондуктан бул жерден ар кандай кары картаңдар, аксакалдарыбыз өтөт. Ал жагын эске алып, жана деги эле ушул айылыбыз үчүн, жашоочуларыбыз үчүн бул ишти кылып турсам жаңы